бийликтин өзүн кадыр кетип калбадыбы? Ширшов маселеси, казино, кумтөр, бүт бала кетти. Бизге айтат күнөө биз мойнуңа алсаң, ушундай кемчиликтер кеткен деп койсоңар дейт. Биз бүгүн мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу кыскартып коебуз бул ишти дейт. Ал Ширшов камалбайт бүгүнкү бийлик турганда. Тескерисинче толук акталып ал кызматтарга барышы да мүмкүн. Бүгүнкү бийлик ошолордун заложниги. Ошолордун колунда барымта болуп калды да. Президент өзү кол коюш керек кумтөргө деп. Акылбек Жапаров эмес, президент коюш керек. Себеби өкмөт башчысы президент. Бүгүнкү күндөгү бийлик, президент бийликти эптей албашына толук көзүм жетти. Бирок айтпады эле президент, бардыгын моюнга алам деп. Тескерисинче бүт бийликти алды, эчтекеге жооп бербей атат. Мындай болбойт. Бийликти алгандан кийин жоопкерчилик кошо алыш керек да. Бийлик укпаса, бул чоң селге айланат. Мына 30 жыл деп атабыз, мен 30 жылда бийликтин деңгээли мынчалык түшүп кеткенин көрө элекмин. Ал парламентте отурган депутаттардын мен оюмча 80% билбейт ал өзүнүн кай жерде отурганын, парламент деген эмне деген, бийликтин акыбалы, бийлик структураларынын акыбалы бүгүнкү күндө мышыгы ыйлай турган деңгээлге жетип калды. Өтө катуу сөз жүрүп атат. Криминал менен бүгүнкү бийлик ушундай журулушуп кетти деп. Эми Чегебаев бул башка киши, анын саясий методдору да башкачараак. Саясий акцияларды уюштурабыз. Арабаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарга белгилүү болгондой 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө мурдагы 3 чиновникке башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Алардын бири ошол саясатчы Бектур Асанов менен биз бүгүн кеңирүү маек куруу алдында турабыз. Жалпы эле ошол июнь окуясы жана азыркы таптагы ушул өлкөдөгү болуп жаткан маанилүү окуялар боюнча. Саламатсызбы, Бектур Жантеревич? Саламатчылык. Ошол сиздерге атайын маек берүүгө, атайын убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз биринчиден. Анан азыркы тапта ошол 3 мурдагы аткаминерге, 3 саясатчыга ошол июнь окуясы боюнча бир кылмыш иши козголуп атат да. Анан ошол боюнча ушул суроолордун тегерегинде июнь окуясынын боюнча дегеле. Анан сизден бираз суроолоруңузга жооп алалы деп турабыз. Бизге эле эмес, балким жалпы коомчулукка кызык болуп турса керек бул нерсечи. Анан кандай ушул тууралуу айтып берсеңиз, кандай козголуп атат жана мунун аягы кандай болушу мүмкүн дегендей. Бул иш козголгонуна 6-7 жыл болуптур. 2016 жылы козголуптур. Турган дейт, эч кандай каралган эмес, эч кимден суралган эмес дейт. Анан азыр кайрак баштаптыр. Мен бул күздө алгач улуттук коопсуздук комитетине, кийин бул ишти башкы прокуратурага өткөзүп берип, башкы прокуратурада бир 2-3 жумадай сурак бергем. Андан кийин бир топ кишилер тураптыр. Эми бул негизи мен оюмча суроо менен өтүп кеткен, эч кандай далил жок. Бир дагы аракет, бир далил жок, өздөрү тергөөчүлөр күлүп бизди түшүнөсүз деп отурушат. Мен оюмча бул бийлик азыр бир топ маселени чечип алайын деп атат бул менен. Биринчи баягы бийликтин өзүнүн кадыры кетип калбадыбы? Ширшов маселеси, казино, кумтөр, бүт бала кетти. Ошону элди аластыш биринчи. Экинчиси баягы июнь айында июнь окуясынын жылдыгы болот да, 12 жыл. Ошондо эл сурайт да, эмне болду деп. Ошого элди аластыш үчүн мына буларга биз күнөө тактык дегендей элди аластыш, элди алдаш деп ойлойм. Бирок биз айттык, бизге айтат күнөө биз мойнуңа алсаң, ушундай кемчиликтер кеткен деп койсоңар дейт. Биз бүгүн мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу кыскартып коебуз бул ишти дейт. Тергөөчүлөр. Биз айттык, кандай болбойт. Аны сотко алып барасыңар. Сотто далилдегиле. Биз соттун ачык болушун талап кылабыз. Далилдегиле, эгер далилдей алсаңар, анда биз моюнга алабыз. Бул жерде эчтеке жок. Бир аракет, бир көрсөтмө, бир болгону баягы кылмыш абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген статьяны коюшту да. Эми ал жерде сурай турган аябай көп, айта турган аябай көп маселе бар. Сурай турган кишилер суралган эмес. Бул өтө масштабтуу иш болуш керек да, ошол окуясы. Эч кандай 10-15 кишини сурадык дейт. Анан баягы негизги ушул ситуацияны билген, көргөндөр сураган эмес. Ошол убакта 3 комиссия түзүлгөн, эл аралык комиссия, депутаттык комиссия, улуттук комиссия.
алардын суралган эмес, алардан материалдарды алган эмес. Бул жөн гана баягы саясий оюн деп айтсак болот да. Анан ошо Кеңешбек Дүйшөбаев жергиликтүү маалымат каражаттарына бул саясий куугунтук деп сыпатталады. Сөзсүз түрдө. Себеби биз азыр Исмаил Саакович, Кеңешбек Дүйшөбаев, мен дагы бийлик катышында деп атпайбызбы? Анан биз саясий оппозициялык кыймылга биригип аны жарыя кылдык. Аракеттерди кылып атабыз. Ошого бизди коркутуп коюп, эгер бизди коркута албаса, бизге кирем, бизге тилектешмин деген кишилерди коркутуп коюу дагы бул маселе турат да булар үчүн. Ошондо балким сиздер унчукпай, тынч жүрсөңүздөр бул иштер козголбошу мүмкүн беле? Менин оюмча биз унчукпасак, же бийликти колдоп жүргөн болсок козголмок эмес бул иш. Анан баягы кыштын күндөрү, декабрь айларында жаңылбасам, Өмүрбек Чиркешевич дагы бир суракка барып жүрдү эле да. Эмне болду ал жагы? Кабарыңыз барбы? Мен ал киши менен бул темада сүйлөшпөптүм, билбейт экенмин. Анан маселен эми ошол эле Өмүрбек Чиркешевич дагы элчи болуп жүрөт, Азимбек Бекназаров элчи болуп жүрөт, Эдил Байсалов кызматта турат мисалы. Анан бул тандалма болбойлу бул? Менин оюмча баары тандалма. Экинчиден дагы бир топ кишилерге айыппузат болуш керек бизге эмес. Убактылуу өкмөттүн бир топ мүчөлөрүнө ошол эле Эдил Байсаловго айыппузуш керек. Бул жерде ошол окуясы эмес, бул жерде Кадыржан Батыровдун Кыргызстандан чыгып кетиши жөнүндө иш козголуптур. Жалпы ошол окуясы менен. Кадыржан Батыров менен сүйлөшкөн акыркы күндөр кимдер сүйлөшкөн, кантип чыккан, менде андай эч кандай маалымат жок. Мен Кадыржан Батыров менен баягы областтын губернатору катары, баягы диаспоранын лидери катары баягы көпчүлүктө бир жолукканбыз, анан бир митингде гана бир жолугуп, башка иш жолугушуу жок да. Көргөндө кандак эмесмин. Эми менин оюмча бул жерде ушул саясий куугунтук, тандалма баягы деп коет эле, баягы тандалма мамиле болуп атат саясатчыларга. Ошондуктан экинчиден мунун перспективасы да жок. Бул иштин сотко барса, менин оюмча шермендеси чыгат. Аны далилдеш керек да, кылмышты далилдеш керек, фактылар керек. Экинчиден ошол убакта бир эмес 3 комиссия изилдеп чыккан. Ошолордун аргументтерин алыш керек. Ошондуктан бул иштин перспективасы жок. Эптеп элдин башын айлантып будамайлатуу, ошол оппозицияны коркутуп коюу, бул иш менен 4-5 маселени бийликте эле чечип алгыбыз келип турат. Анан ошол убакта сиз Жалал Абад облусунун губернатору болуп тургансыз да. Ошон үчүн иш козголду да сизгечи. Окуя маселен Ош окуясы деп аталайт турбайбы? Анан Оштун губернаторуна же башкаларга дагы иш козголуп атабы мисалы үчүн? Кызык болуп атат да бул. Өзү Ош окуясы болуп атат. Негизги процесстер Ошто болгон, Жалал Абадта эмес. Ошондуктан бул жерде аларды сураганын да уккан жокмун. Менин оюмча суралган да жок Ош тарап. Ошол убакта жергиликтүү күч түзүмдөрүнүн жетекчилери суралган жок. Эч ким суралган жок. Ошол убакта Ош облусунун губернатору жаңылбасам Сооронбай Шарипович болуп турганда. Ал кишини сураш керек. Жанын экс-президент деген макам болгондугу үчүн эми сурап койгонго макамдын тиешеси жок, макам коргобойт. Мисалы президент эле барып сурак берип атпайбы? Эгер айып койгон учурда гана ошондо анын кол тийгиздиги бар да, айып койсо эгер. Анда жогорку кеңештен сураш керек. Анан ушул июнь окуясы боюнча Дүйшөбаев, Исаков үчөөңүздөр эле баягы күнөөкөр жоопкер болосуздарбы же азырынча менин оюмча дагы бир топ кишилерге айып коет го. Айып коюлат дейсизби? Ошолордун арасында үчөөбүзгө эле коюп унчукпаганса эл дагы күлбөйбү? Ошолордун арасында ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгон Өмүрбек Чиркешевич, Азимбек Бекназаровдор да болушу мүмкүнбү же? Билбейм мен, аны эми тергөөчүлөр билет. Тергөөчүлөр билет. Айтор сиздердин күтүүңүздөрдө, баамыңыздарда дагы башкаларга мен оюмча бийлик менен жакшы мамиледе болуп, бийлик менен иштешип аткандарга айып угулбайт го. Ошол эле учурда мындай тырмакчанын ичинде айтканда радикалдуу оппозиция деп коеюнчу. Аябай бир ашынган бийликтин ар бир нерсесинен кычык издегендер да болот го. Мисалы оппозиция болгондо деле айрымдар туураны туура эмес дегендер, анан кээ бирлер ашынгандар болот да. Ошолор баягы Бакиевдер, булар Бакиевдин кадрлары, Бакиевдерди алып келүү, актуу аракети болуп атат дегендер дагы сөздөр бар да. Анан ушул июнь окуясынын Садыр Жапаровдун баягы июнь окуясынын иликтөөсүнө, Ош окуясынын иликтөөсүнө эмне кызыктар болуп атат? Балким Бакиевдер да актуу аракет эмеспи? Жок, коомчулукта ошондой сөз айтылып атат да. Эми мындай саясаттын акыркы 1 жыл 1,5 жылда саясат, жаңы бийлик келгенден кийин саясат карап көргөн, баамдаган кишиге ушул процесс баратат да. Мисалы Ширшовдордун жүрүшү,
Алар ачык президентке өтө жакын болуп, ошол баягы Максимдин схемасы толук иштеп башташы. Бул ошондойго күмөн жаратат да, ошондой шекшенгенге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Мисалы бүгүнкү күндө Шершов бийликке эң жакын киши. Шершовдун акылы менен өтө көп иштер болуп атат. Мисалы мамлекеттик бир топ министрликтердин, бир топ мамлекеттик ишканалардын акциялары Минцифрага өткөзүп берилип атпайбы? Шершовдун баягы шопуруну министр ошону карап өткөзүп берилип атпайбы? Ушунун баарын Шершовдун колу бар экени, Шершов жасап аткандыгы ачык айкын эле болуп турбайбы? Шершов болсо эл аралык издөөдө, ал Кыргызстан соту менен соттолгон киши. Экинчиден анын имиджи кадыр баркына аябай эбегейсиз чоң болуп кеткен. Бул Максим Бакиев менен эмес. Бул Айдардын учурунда мындай схемалык иштерди баштаган киши да. Ошол киши бүгүнкү бийликтин эң жакын адамы болуп аткандан кийин баягы сен айткан суроого, мисалы Максимди Бакиевди тактоого ошондой шарт түзүп атабы дегенде толук күмөн саноого болот. Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев менен да жолугуп маектешти керек. Анан ал дагы айтты ошол Шершов камалмайынча биз тынчыбайбыз дейт да. Анан бирок аны президент өзү бир актагандай түрдө пост жазып чыкты, түгүл үй камагына чыгарылып койду деген дейт. Анан анын камалышы канчалык деңгээлде бир ишке аша турган окуя сиздин пикириңизде? Жанар Акаев айтабы, камалмайынча биз тынчыбайбыз. Менин оюмча ал Шершов камалбайт бүгүнкү бийлик турганда. Тескерисинче толук акталып ал кызматтарга барышы да мүмкүн. Кеңешчи деген, президенттин же премьер-министрдин кеңешчисине кызматка барышы мүмкүн. Анда тынчыбаса, менин оюмча Жанар Акаев баштаган бир топ депутаттар бийликке оппозициябыз деп жарыялаш керек. Менин оюмча биздин катарыбызга келип кошулуш керек. Казиного да каршы болуп атпайбы? Ошондо менин оюмча Жанардын айтканында мындай бир атка айтканына ишенип, ошондой жыйынтык чыгарсак болот эле да. Булар аягына чейин күрөшөт деген. Баягы мындай да бизде саясатчы оппозициямын деп, элге жагынайын деп сындап коюп гана калып кетип атпайбы? Кээ бир учурда бийлик менен сүйлөшүп алып сындап коет. Бийликке биринчи, экинчи, үчүнчү кишиге тийишпейбиз, калганын биз сого беребиз деп. Бийлик макул деп коет. Ошентип элдин башынан айткан саясатчылар да көбөйүп кетти да. Ошондуктан бүгүнкү күндө саясатчылар коомдун алдында, элдин алдында ачыгын баягы эмне деп коет? Ким менен экенин жарыя кылыш керек. Түшүнүктүү. Туура жагында болсо, анда тегерек четин эмес, эң бүгүнкү саясат ким күнөөлүү, ошону өзүнөн баштап сындаш керек. Анан ошол айтып атпайсызбы, Шершов камалбайт депчи. Анан Шершов баягы эл аралык издөөдө жүрүп, ар кандай кылмыш иштер ачылган болсо дагы баягы коомчулук тарабынан унутулуп бараткан эле да. Анан аны өздөрү алып келишти, демек бир актоо үчүн гана чыгып атат. Жок, актоо үчүн эле эмес. Шершов бул өтө бир мындай арам акча жасоо боюнча бул мастер. Бул Айдардын башына айланткан, Максимдин башына айланткан, Осман шаары казино дегендин артында ошол турат болушу мүмкүн. Балким резиденцияларды куруп аткан иш аракеттин артында ошолор турат. Ошондуктан бул булардын баягы акылманы акча таап берүү боюнча, баягы схемалардын автору. Буну актоо үчүн эмес, буну алып келип иштетиш үчүн. Баягы коррупциялык схемалардын автору да бул. Ошондой бийлик ошол коррупциялык схемалардын баягы олигархтар турат да бунун артында. Ошолордун бүгүнкү бийлик ошолордун заложниги. Ошолордун колунда барымта болуп калды да. Ошонундой деп түшүнсөк болот да. Бүгүнкү күндө бийлик толугу менен олигархаттын, ошо Шершовго окшогондордун барымтасында калды. Жанар Акаевтар бизге оппозиция болуп келип кошулушу керек депчи. Анан азыркы тапта баягы элдин башына айланткан жасалма оппозициялар дагы пайда болуп атабыз. Анан сиздер түзгөн жана бириккен демократиялык кыймыл деген сиздердики дагы бир жасалма оппозиция эмеспи? Дегеним буга чейин мындай түзүлгөнүңүзгө бир топ убакыт болсо дагы бир бийликке кандай десем бир маанилүү бир кайрылуу жасай элексиздер деген. Биз сөзсүз түрдө бизде биздин арабыздагы саясатчыларды карап көрсөңөр, бийлик менен баягы эмне деп коет эле, баягы бийлик менен сүйлөшүп алып иш кылган саясатчылар арабызда жок. Экинчиден, биз келгенден бери актуалдуу маселенин баары боюнча билдирүүлөр жасап кетебиз. Мына бүгүн эртең буюрса казино маселеси боюнча дагы билдирүү жасайбыз. Ошондо экинчиден биз баягы ашынган оппозицияда Кыргызстанда жок бүгүнкү күндө. Бизде мисалы конституциялык оппозиция десе болот. Биз сунуштарды берип атабыз. Эл аралык саясат боюнча биз президент Америка менен келишимге кол коем деп атабыз. Кол кой деп атабыз.
Се Кыргызстан суверендүү мамлекет. Бардык каалаган мамлекети менен мамлекеттик кылганга суверендүү укугу бар. Биз бир эле мамлекеттин башын ийип, ага вассал болуп, анын бир сателлити болбошубуз керек. Биз бул жагынан колдойбуз деп айтып атабыз да. Бирок тилекке каршы кое албай атат. Мисалы Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда андай келишим менен жашаганбыз биз. Америка Кошмо Штаттары менен. Болгон 15-жылы Атамбаевдин учурунда гана андан чыгып кеткенбиз. Себеби орустардын таасири менен Москвага жагынуу максатында чыгып кеткенбиз. Мына бүгүнкү күндө результатын көрүп атабыз да, жыйынтыгын. Ошондуктан ушундай бир маанилүү маселелерде биз ачыгын айтып атабыз. Бирок тилекке каршы бийлик баягы андай кадамдарга бара албай жатат. Экинчиден, баягы оппозицияга окшоп, баягы дежурный оппозиция деп коебуз. Дежурный оппозиция, бизде оппозиция бар экен деп, элдин көзүнө коомчулук, дүйнөлүк коомчулукта алдоо аракетинде бийликтин жасаган аракеттери бар. Дагы бир мындай маанилүү саясий окуялар болот, болуп атат бизде. Ошонун учурунда кимдин чыныгы оппозиция, кимдин дежурный оппозиция экени билинип калат. Ошондуктан мен мисалы мен өзүмө айтайын, мен саясий тарыхымды, биографиямды карап көрсөңөр, мен эч качан келишип кайсы бир бийликке кызмат кылган эмесмин. Мен бийликте отурган учурларда дагы өзүм пикиримди айтып, ошол бийликтин партиясына кирбей, ошол бийликке каяш айтып, бийликтен кеткен учурларым бир эмес, бир канча жолу болгон. Ошондуктан бизди бириккен демократиялык кыймылда сүйлөшүп алган оппозиция дегенге эч кандай негиз жок. Бийликтин иш аракеттери тууралуу айтып калдыңыз. Азыркы тапта ошол бүтүндөй бийлик бир адамдын колуна топтолгон да. То есть жоопкерчилик дагы, укук дагы бир адамдын колунда. Анан ошол Садыр Жапаровдун жүргүзүп аткан саясатына канчалык деңгээлде ичиңиз чыгып атат бүгүнкү тап? Меники ичим таптагы чыкпайт, себеби мына кумтөр маселесинде мен өзүм пикирлеримди айттым, ушул журналисттер аркылуу, радио берүү аркылуу. Президент өзү кол коюш керек кумтөргө деп. Акылбек Жапаров эмес, президент коюш керек. Себеби өкмөт башчысы президент. Келишим өкмөт менен болгон, кумтөр менен. Буга чейин келишимдер дагы. Ошондуктан өкмөт башчысы президент өзү кол коюш керек. Ошон үчүн жалпы жасап аткан саясаттары мен деле ойлогом, баягы жаңы бийликке келген адамга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Бирок бул методун сындап атканбыз да, парламент президенттик бүт бийликти колума алам дегенди сындап атканбыз да. Бул азыркы шартта дүйнөлүк өнүгүүнү карасак да, дүйнөлүк практикада жеке президенттик бийлик менен өнүгүү эч качан жакшы болуп кеткен эмес да. Себеби бир киши баарына жетишпейт. Бир киши андай улуу чоң бийликти көтөрө албайт да, жоопкерчиликти мойнуна ала албайт. Ошондуктан методикасына гана каршы болуп атканбыз, бирок акыркы 5 ай 6 айда мен бул бүгүнкү күндөгү бийлик, президент бийликти эптей албашына толук көзүм жетти. Себеби экономикалык, социалдык маселелер, ички саясат, сырткы саясат бүгүнкү күндө баягы биздин Кыргызстанды жардыгар алып баратат да, орусча айтканда пропаска алып баратат да. Ошондуктан биздин саясат баягы кыймылга чогулуп бириккенибиз мамлекетти туура жолго салуу, мамлекетибизде колдон келишинче таасир кылып бийликти ушул жолдон чыгып баратканда жолго кайра түз жолго салып, ошол баягы мамлекетибизди кыйратып албашыбыз керек. Аракеттерибиз ошол. Айтып атпайсызбы, ким Акылбек Жапаров эмес, Садыр Жапаров өзү кол коюш керек депчи. Бирок бизге жеткен маалыматтарга караганда Акылбек Жапаров дагы эмес, теңиз бөлтүрүк коет дегендей угат керек да. Ошол жерде чоң күмөн бар да. Биз кумтөр боюнча суроолорду берейин деп атабыз да. Мүмкүнчүлүк бердик. Мамлекетке өттү дегенден бери 1 жыл өттү элек бирок. Анан мынча алтын каздык дедик. Кайда ошо алтын? Канча чыгым болду, канча киреше болду, алтын кайда, алтын канчадан сатылды, мамлекетке канча бюджетке акча түштү, жалпы жумушчуларга, башкаларга баягы сырье сатып алганга, чийки зат сатып алганга канча акча кетти, ошолор кайда деп сурап атабыз. Бизге эмес, өкмөткө да, парламентке да отчет беришпей атат да. Ушунун баары бул күмөн жаратат. Баягы айтпады беле президент, баардыгын мойнуна алам деп. Тескерисинче бүт бийликти алды. Эчтекеге жооп бербей атат. Мындай болбойт. Бийликти алгандан кийин жоопкерчилик кошо алыш керек да. Ал эми бөлтүрүк коет дегенде бул чоң күмөн бар. Эгерде бөлтүрүк бул башка өлкөнүн гражданы. Бул бүгүн кол коет, эртең качып кетип калышы мүмкүн.
Акаевдин тушунда мындай окуя болгон. Кумторго эми атын айтпай эле коеюн. Кыргыз алдынын башчысын кол койдурган. Анын рак менен ооруп 1-2 айда көз жумуп кетерин билип туруп кол коюшкан. Ошо менен ошондон кутулду да. Эми бул кишинин да чет элдик гражданин колду коет, эртеси кетип калат чет элдик. Атайын жасап атышы мүмкүн. Мен билбей калып турман, ушул кол коюптур депчи. Ошондуктан бул маселеде биз талап кылабыз. Буюрса жакындаганда дагы биздин кыймыл биригип жарыя кылабыз. Президент өзү кол койсун депчи. Айтып атпайсызбы, биз талап кылып атабыз маалыматтар депчи. Жана ушул маалыматтарды баягы жалпы эл эмнеге талап кылбай атат? Соц тармактарда ар түрдүү саясатчылар, активисттер байма-бай эле жазып айтып чыгып атат. Бирок жалпы элдин мындай кайдыгер болгонуна эмне түрткү болуп атат? Жок, бул нерсе мындай да, эл деле кайдыгер дебеш керек. Биздин эл өтө пикирлерин билдирип, социал сеттерде аябай актив болуп атат, активдүү. Мына Кажина маселеси боюнча митингге чейин чыгып атышат да. Менин оюмча ушундай акырын барат, бийлик укпаса, бул чоң селге айланат. Ошого барат. Укпаса эл көчөгө чыгат да. Биз бир эмес 3 жолу бийлик укпагандан көчөгө чыгып бийлик алмашпадыбы да. Процесс ошого барат. Биз бийлик айтат эле, ошого жеткизбей бийлик тезирээк буга реакция кылып, жок, мен чечимдерди кабыл алыш керек да. Айткым келгени, баягы ушундай бийликтин эми жаңылбас жак, мүдүрлөс туяк болбойт дейт. Айрымчылар жаңылып калсын, айрымчылар да жаңылып өздөрү деле жаңылганын мойнуна алып, кечирим сурап, кайра чыгарган пресс-релиздерин оңдоп, же болбосо чыгарган чечимдерин жокко чыгарып атат да. Баягы коомчулуктун каршы терс пикиринен улам. Эске алып атат. Ооба, эске алып атат. Анан бирок басымчылар ушундай жаңылганын айтып чыккан саясатчылар дагы силер бузукусуңар, силер иштетпей атасыңар деген өңдүү пикирлер басымдап атпайбы? Мен ошону айткым келип атат да. Буга баягы эмне себеп болуп атат? Бир маалыматтык пропаганданын астында калып атышабы же мындай себеби эмнеде дейм да? Эми баягы адекваттуу күчтүү команданын жоктугу да. Себеби баары эле бузук эмес да, мисалы да, бузук кылсаң эми конкреттүү сунуштарды берип аткан кишини айтып атпайбы? Анан бийликтин бүгүнкү деңгээли ошол болуп атат да, деңгээли ошол. Мына 30 жыл деп атабыз, мен 30 жылда бийликтин деңгээли мынчалык түшүп кеткенин көрө элекмин. Ошол Сооронбай Шарипович отурган учурда деле, Алмаз Атамбаев отурганда деле, да, сапат жакшы эмес болчу анда деле. Бирок 20-25 өкмөт мүчөсү болсо, ошонун жок дегенде бир 7-8 адекваттуу, өтө мындай профессионалдар, дагы 5-6 орто заар, анан бир 5-6 мындай слабыйраак болчу да. Бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй бийликтин деңгээли, бийликтеги кадрлардын деңгээли, чечим кабыл алуучу деңгээли ушунчалык түшүп кетти. Уяласың да. Мына өткөн парламентте биз чимкирик парламент дейт да. Бул парламент, ал парламентке караганда да деңгээли төмөн. Эми көргөндөн уяласың, сүйлөгөн сөздөн уяласың. Ал парламентте отурган депутаттардын мен оюмча 80% билбейт ал өзүнүн кай жерде отурганын, парламент деген эмне деген, өкмөт деген түшүнүк, мамлекеттик түзүлүш деген, бийлик деген, булардын түшүнүгү жок. Сүйлөгөн сөздөрүн карап отурупчу, бул бир баягы бозоконодогу бозокорлордун сөзүндөй эле да көп деңгээличи. Ошондуктан бул бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы, аткаруу бутагы мындай болуп атат, президент баш болуп. Ал эми сот тармагы деген бул мында деле бир мындай жылыш, бир 1,5 жылда бир өзгөрүү, бир адилеттүү сот болду деп мындай бир элдин бир ишенип калганы көрүнбөй атат. Ошондуктан мамлекеттин акыбалы, бийликтин акыбалы, бийлик структураларынын акыбалы бүгүнкү күндө мышыгы ыйлай турган деңгээлге жетип калды. Министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров болду да. Анан эгерде бүгүнкү күндө өкмөттүн иши бир алгылыктуу болбой, баягы аткарылган убадалар, айтылган убадалар аткарылбай, элдин нааразычылыгы пайда боло турган болсо, кайсы бир убакта күздө болобу, жазда болобу, Акылбек Жапаровдун өкмөтүн отставкага кетирип коюшу мүмкүн да. Анан ошондо жоопкерчилик кимде болуп калат деген суроо жаралбай койбойт да кайра эле. Баягы эле мен оюмча өкмөттү кетире берсе, мен айтчу коомчулукта да талап болот. Өкмөт кетпеш керек, өкмөт башы кетиш керек деп. Өкмөт башы деген президент. Бирок бүгүнкү күндө жок, ошол талап болот эртең бүрсү. Себеби келгенде, бийликке келгенде, шайлоого барганда эл эмне деп эл добуш берди эле.
Баарына мен жооп берем. Өкмөт башчысы бийлик алмаша бербеш керек, өкмөт алмаша бербеш керек деп турабы? Бүгүнкү күндө өкмөт алмаштыра берип, шулар иштей албады деген бул суу кечпей калат. Бирок ошондойго шарт түзүлгөн турабы? Ошого шарт түзүлгөн. Баарын бүтүндөй бийлик бүгүн президенттин колунда. Болуп көрбөгөндөй бийлик. Эми менин бийлигим жетпей калды же мүмкүнчүлүгүм жок дегенге бүгүнкү күндө андай шылтоо жок бүгүн. Президент толук бийликке келгенине былтыр 5-майда кол коюлду эмеге. Дагы 1-2 айда конституциянын лайыкташканга 1-2 ай кетти деп койлу. 1 жыл болуп калды. Президент толук бийликти колго алды. Ошондо 1 жыл өтө көп убакыт. Бирок 1 жыл көп убакытта, 1 жылда эмес, жакшы бийлик 100 күндө өзүн көрсөтүп койду. Баягы өнүккөн мамлекеттерде президенттин 100 күндүгү деп белгилешет го. 100 күндө өзгөрүү өтө катуу өзгөрүү болбосо да эл ишене баштайт да, өзгөрүүлөр башталды депчи. Ошондуктан бүгүнкү күндө эч кандай өзгөрүү жок, тескерисинче артка кетүүнүн баары байкап турат, байкап көрүп турат. Ошондуктан президент азырча эч күндүк адамдарга барыш керек, дагы эле кеч эмес. Элди угуш керек, оппозицияны угуш керек. Мисалы биз оппозиция кызмат сураган жокпуз, башка кылган жокпуз. Биз болгон өзүбүздүн сунуштарыбызды айтып атабыз. Кандай кылыш керек, мамлекетти кантип башкарыш керек, ички саясатта кандай болуш керек, сырткы саясатта кандай болуш керек. Ширшок окшогондордун орду түрмөдө, аларды токтоосуз түрмөгө тыгыш керек. Экинчиден, өтө катуу сөз жүрүп атат. Криминал менен бүгүнкү бийлик ушундай журулушуп кетти деп. Кылмышкерлер дүйнөсү менен. Ошондо токтотуш керек. Кылмышкерлердин, бул ширшок окшогондордун орду түрмөдө. Кызмат сураган жокпуз деп калбасыңыз өзүңүз дагы? Мисалы Өмүрбек Чекешевич деле баягы аябагандай катуусундарды айтып чыкты да, бирок ал жеке эле Садыр Жапаровдун эмес, баардык бийликтин кушунда ошондой күчтүү оппозиция катары таанылган инсан да. Анан бүгүнкү бийликти дагы аябай катуусундап жүрдү эле, бирок күчүсүз болду көпчүлүккө, туруп эле баягы Германияга элчи болуп кетти. Анан сизге дагы кандайдыр бир кызмат сунуштаса барасызбы? Бүгүнкү бийликтин иштеши? Эми Чегебаев бул башка киши, анын саясий методдору да башкачараак, биздикиндей эмес. Мен бул бийлик менен иштешип кетсем мүмкүнчүлүгүм бар болчу, бийликке келген учурда. Бирок мен иштешпейм буюрса, себеби булар менен адам өзүн да көрүш керек да, баягычы. Булар менен иштеп кетиш үчүн мындай көзүң жетиш керек. Булар эгер реформага бара алса, өзгөрүүлөр жасай алса, ошондо кошуп иштесең болот. Азыркы тапта сиздин позицияңыз ошол оппозицияда болуп эле бийликке сунуш пикирлерди айтып, каталарын айтып туруу. Сөзсүз түрдө биз каталарды айтабыз, өзүбүздүн баягы мыйзам чегинде иш-аракеттерди кылабыз. Шайлоого катыштык былтыр, кийинки шайлоого, мына жергиликтүү шайлоолор болот, ошолорго катышабыз буюрса. Саясий акцияларды уюштурабыз мыйзам чегинде. Ошондуктан баягы оппозициялык биздин аракеттерибиз токтобойт буюрса, улана берет. Биз айтып атпайбы, оппозиция жок, кандай мындай. Бизде укмуштай күчтүү оппозиция бар да, Кыргызстанда. Бул оппозиция эл. Ошону эч кимге салбайт. Акаевдин үчүндө Бакиев деле айткан, Бакиевдин тегерен Бек деген бир кенелди кыймыл түзүлгөнбүз. Буларды эч ким укпайт андай мындай. Кийин Бакиевдин учурунда убактылуу өкмөт бийликке келди, ошолорду ким угат эле буларды дешип. Мына эле ушул эле Сооронбай Шерипович Атамбаевдин учурунда түрмөгө камалып, ташыйп, Садыр Жапаровдарды деле эрөөнү алчу эмес да. Ошондуктан бизде оппозиция эл. Эл туура эмес, бийлик туура эмес жакка кеткенде эл өзү талап кылат. Ошону ким жетектеп калат да? Кайсы саясий күч жетектеп калат? Ошон үчүн бизде баягы классикалык, баягы 19-20 кылымдардагы Европадагы саясий түзүлүштө, Европадагы оппозициядай, бүгүнкү күндөгү аларда болуп аткан оппозициядай карабаш керек. Мен Япония, Таиланд, Азия өлкөлөрүн биз айтабыз да, өлкөлөрдүн оппозициядан карап атабыз, бизге окшош. Аларда оппозиция менен бийликте журулушуп кетет, тез ажырашып кетет. Элдик процесске жараша тез куулуп турат да оппозиция. Ошон үчүн бизде баягы классикалык таптардын бөлүнүшү, оңчул, солчул деген жиктеле мындай конкреттүү бөлүнгөн эмес да. Азия өлкөлөрүндөчү. Себеби бизде коомдук өнүгүү башкачараак шартта барган. Саясаттагы ошого жараша болот.
Ошондуктан бизде оппозиция жок дегенде терең жаңылышат. Алар батыштын гана терминдерин окуп, батыштагы гана саясий илимдерди окуп көбүнчө биздин политологдор дагы ошолорго негизде болгондар да. А бизде саясат, бизде биздин менталитетибизге жараша, биздин коомубузга жараша, элдин үрп адат салтына жараша саясат башкачараак. Ошондуктан бизде күчтүү оппозиция ар убакыт бар десек болот. Атайын убактыңызды бөлүп бизге маек берүүгө макул болгонуңузга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат силерге да, иштериңерге ийгилик, аман болгула, тынч болгула. Рахмат.